төлөйм балам, кантип төлөйм? Кыйналып атат. Ушу кыздын айына каплинг салып атам. Мунулар деле каршы кылып атам садовой. Сарайга чыгып эле мууну өлүп калалуу дегени канча. Ушу жыгылып башыман травма алып эмеде жатам больницада. Бүт баары ыйлап какшап атат кызым. Бир кызымдан кичүү кызга алданып, мончу шерменде болуп отурам балам. Балдарыма да айта албай атам ушу сөздү. Мен эримен калган жаман 2 комнат тамымды берип кутуламбы балам? Мени көкмени минтип алдап атат. Эже паспортуңузду беке коюңуз деп өлүңдү көрөм. Загсыга түшүп атпаймынбы? Ооба, паспорту менен алынган да бул. Паспорт менен мен аны билбейт экенмин да. Нурил айымга окшогон Токтогулда 20га жакын үй бүлө бар. Мен балдарыма айтпай алгам. Ыйлаганы канча, ажырашам дегени канча. Акчасын алдаткан аз келгенсип өзү дагы ооруканага түшүп калган. Негизи Нурил айымга окшогон Токтогулда 20га жакын үй бүлө бар. Насый алсаңар акчаңарды көбөйтүп берем деп айгүл аттуу айым акчага алдап кеткендигин Токтогул шаарынын жашоочулары айтып, Сокол медианын редакциясына кайрылышкан. Дал ушул окуя тууралуу кененирээк алда биле аласыздар. Саламатсызбы Нурил айым? Жакшы. Өзүңүздүн окуяңыз боюнча айтып өтсөңүз, ушул Айгүл деген айым сизди кантип ишендирди насый алууга? Мен бул Айгүл деген кызды мен Кызыл Туу айымдары деген группадан жарыялаган экен, ушинтип онлайн кредит алып берем. Анан кийин ал 1 айга же 1 жумага эмес, ал 1 жылдык кылып алып берем деди. Себеби дегенде биз башка жактан 15 миңден алганда айына 1300 же 1200төн төлөп жүрсөк, бул кыз бизди эме деп ишендирди. 650 сомдон же 600 сомдон айына төлөй берели, ошол 1 жылдын ичинде 15 миң сомдарды алып чыгып кетесиңер, төлөп чыгып кетесиңер деп ошентти. Анан эми 1300 сомдон төлөгөндөн көрө 650 сомдон төлөгөн бизге эме болуп атпайбы? Мисалы үчүн мен өзүм 2-чи группада инвалид менен жүрөгүм менен 9 жылына быйыл 10 жылга кетип атат. Ошого мен балдарыма айтпай алгам, өзүмдүн бир эмем болуп атат. Анан бир эле мен эмес, биздин айылда канча деген жетим жесирлер, колунда жоктор кыйналып атат ушу кыздын айына. Бизге бир 3-4 телефонун берген, WhatsApp-тарын берген, WhatsApp менен да сүйлөшүбүз. Азыр бардыгы өчүк. Баягы ушу кичине кыжалат болдум беле өткөн жамгырда. Ушу жыгылып башыман травма алып эмеде жатам больницада. Каплинг салып атам, мунулар деле каршы кылып атам садовой. Сөйкөмдү коюп атам, шакегимди коюп атам. Мен аны төлөймүнбү же бияктагы карзымды төлөймүнбү? Мен жалгыз жеке өзүмдүн атымдан эмес, мен элдин атынан, көпчүлүктүн атынан, жөнөкөй жаран, аял заттардын атынан сүйлөйм. Бүт баары ыйлап какшап атат кызым. Колуңардан келсе жардам бергиле. Биз кантип анын процентин токтото алабыз? Мына жеп койду, мына дегиле өмүрүмдө укпаптырмын. Акча булак дегенди, мөл булак дегенди укчум. Акча булак дегенден келип атат. Дөкү компаниясынан келип атат. Ал айткан мага 15 миңди дөкү компаниянын өзү барып, 3-5 миң сомду калды, 5 миң сомдун бирөөсүн өзү алды, 10 миң сом мага берген. Эже сиз төккөн сайын чогулуп төгүп турабыз деген, муну 1 жылда бүтөсүз деген. 1 жыл эмес экен ал, 1 айга эле берилет экен. Мага келип атат, уже 2-чи ай келип атат. 3921 сомбу ушундай болуп келип атат проценти. Мен кантип төлөйм балам? Менин эрим өтүп кеткен, балдарым баары өзүнүн көрө катынан чуркап жүрүшөт. Мен өзүм ушу Токтогул районунда канча жылдан бери канча кызматтарда иштедим. Анан эң артында келип бир кызымдан кичүү кызга алданып, мончу шерменде болуп отурам балам. Балдарыма да айта албай атам ушу сөздү. Карабаш какчокума эмнеге алганымды деле билбейм балам. Тили бир ширин кыз экен, жашабасын ушу кызчы. Канча адамдарды ыйлатып атат, канча адамдын көз жашы турат балам. Мен деле жыргаганыман ушинтип денемди тештирип ушекте отурат дейсиңби? Айрам жогуна силерге кайрылып атабыз, жалпы аял заттар кайрылып атабыз, колунда жоктор, жетим жесирлер, баарыбыз кайрылып атабыз, силерден жардам күтөбүз. Колуңардан келсе жардам бергиле бизге. Процентин токтотконго аракет кылгыла. Алар өсүп кетсе эмне кылабыз? Мен эримен калган жаман 2 комнат тамымды берип кутуламбы балам? Мындай болбойт, мындай болбойт. Мошенник деп угуп атканбыз. Нагы эле мошенник өзү түшпөй атпайлы. Жөн эле көзүбүздү жалдыратып туруп эле алып койду. Мени көкмени минтип алдап атат. Эже паспортуңузду беке коюңуз деп өлүңдү көрөм. Мен ЗАГСга түшүп атпаймынбы? Тырмагыңыздын үчү басып калды. Даны көрүнсүн паспортуңузду деп ушинтип
Түшүп анан кийин кайра алып атпайбы бул менин үстүмөн дагы. Ушундай акмакчылык экен да кагылайын, баарыбыз эле кыргызбыз го. Андай кылбасын да. Ооба паспорту менен алынган да бул. Паспорт менен мен аны билбейт экенмин да калганынчы. Мага эме келип атпайбы? Билдирүү келип. Бияка келип атат. Числонун мынчасында төлөйсүң деген келип атат. Үстүмөн келип атат да. Жалпысынан канча акча азыр сиз? Азыр 30 миңге эметип атам мен. 30 миң. Үстөгү да Уже жок, үстөгү уже кетти. Наркайды баягыда эле айткан, 9 күн болду. Анын 2 айга кетип атабы? Муногу дөкүзү 3921 сому, 3925 сом ушундай экен. Дагы деле бар телефонумда СМСтеричи. Келип атат, анын үстү келип атат магачы, үстү дагы ушуп келип атат ага. Азыр эмесин эсептесем канча болуп кетип атат. Кантип төлөйм балам, кантип төлөйм. Мына ошонун азалына момтип көкмө болуп, башым айланып жыгылып, мына больницада жатам. Жалпысынан канча адам алданат туштукту? Жалпысынан болгондо биз эсептесек, беке азыр бир 20дай аялдар чогулуп атат. Андан да көп. Бир эле Кызыл Тоо айылынан деле бир 20-30га жакын катындын көз жашы туруп атат азыр. Ыйлаганы канча, ажырашам дегени канча, бала чакасы урушканы канча, сарайга чыгып эле мууну өлүп калалуу дегени канча. Бүт ушундай азаптуу гана бизди күнгө салып кетти мына кызчы. Азаптуу гана күнгө салды бул. Ал биздин эле айылда ошончо аял сыздап атабы, оногу бел алды деген советте, Торкенде, могу Терек суу маяк тараптарда бүт жагынан алыптыр да бул кагылайын. Биринин шапкасын бирине кийгизип туруп анан бизди шерменде кылып кетип атат. Бүт телефондор өчүк. Дайынын таппай атабыз. Анан кийин кече келип кармап келишиптир. Даже көрсөтпөй коюшуптур. Мен го больницадан бара албай койдум. Булар жибербей атат. Мен башыман жатам, трамва алып, сементке жыгылдым эшиктин алдынан. Өткөндө жамгырда ушул акмактын азабынан ойлонуп. Аз калды мен өлүп каларыма, бир болбогон 50 миң сом үчүн өлүп каларыма аз калды балам мен. Ушу жакшылыкпы? Колуңардан келсе жардам бергиле. Милиция кызматкерлерине кайрылдыңыздар беле? Ооба, кайрылган. Мен өзүм бара албай атам, бирок мен ошолордун арасындамын. Менин фамилиям ошолордун арасында, мен колум ошолордун арасында. Мени чыгарбай атышат могу жерден. Башыңыз аябай катуу жабыркаган, мээңиз чайкалып калган. Мени даже туалетке бастырбай аткан. Анан момтип мен көп сүйлөгөнгө да болбойт, бирок мен эл үчүн, карапайым эл үчүн, момтип боздоп аткан энелер үчүн мен ошо жаным эмне болуп кетсе да көрдүм. Ошолор үчүн сүйлөп атам, өзүм үчүн дагы. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сизге кайрылуубуздун себеби ушул биздин Токтогул шаарындагы, Кызыл Тоо айылындагы жалпы энелердин атынан, боздоп сыздап отурган энелердин атынан кайрылуу жасайм. Колуңуздардан келсе жардам бериңиздер. Бизге окшогондорду какшатпасын, момтип башы көзүбүз жарылып больницага жатпайлы. Биз дагы жакшылык күндөрдү көрүүнү эңсеген эле аялдар болчубуз. Ушул мошенниктин айынан алданып, мына 1 сомуңуз 1000 сом болуп, 1000 сомуңуз 100 миң сом болуп какшап отурабыз. Колуңуздан келгенче жардам берүүңүздөрдү суранабыз. Мен де өзүмдө, мен көбөйткөндө, проценттерин көбөйткөндө 50 миңге жакын акча болгон менен элден миллиондоп алган аял экен бул, кыз экен. Босту атышат кагылайындар, ар кимдин өлүмүнө чейин барып атат бул. Жаным кыйганга чейин барып атышат. Колуңуздан келсе жардам бериңиздер. Ал кызды кече ошо Токтогул ички иштер бөлүмүндөгү кызматчылар ошолор кармап келген экен. Кызды бизге көрсөтпөй койду. Азыркы убакта Токтогул РОВДсында кармалып турат. Ошо кызды тактап, тастыктап, ошо мойнуна алдырып, биздин кредиттерди төлөп берүүңүздөрдү, жардам берүүңүздөрдү суранабыз.